жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им. В 41-м, в 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое. Война, как ком, катилась по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их живых совсем немного. Кто принял первый, самый страшный бой. Бүгүнкү жаштар улуу атамекендик согушта курман болгон баатырларды эскерип жана даңктап, мына ушундай ырларды ырдашат. Аянтта улуу жеңиштин 75 жылдыгын, оркестр музыкасын, ардагерлердин жүзүндөгү жылмаюуну быйыл көрө албайбыз. Анткени өлкөдө болуп жаткан эпидемиологиялык абал буга мүмкүндүк бербейт. Коомдук саламаттык биринчи орунда турат эмеспи. Бирок ардагерлерге арналган ырлар жана салтанаттуу иш-чара быйыл онлайн форматта өтөт. Когда в атаку бежали такие, как я, 18 годков. Мектептерде жана университеттерде сабактар аралыктан окутулууда. Өлкө санариптештирүү системасына өткөнү чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Маселен, мектеп окуучулары мугалимдерге согуш жөнүндө ырларды жөнөтүп, социалдык тармакта активдүү болуп жатышат. Огонь врага был страшен, мы прорвались к площади, вперед! А он гвоздит, не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Именно в такой ситуации учителя... Ушундай кырдаалда мугалимдер өз кесипкөйлүгүн көрсөтүп жатышат. Алар кесибине болгон сүйүүсүн жана биримдигин көрсөтүштү. Биз күнүгө онлайн сабак өтүп, балдар менен бирге сүрөт тартып, билимибизди тереңдетип жатабыз. Жана албетте мындай сынакада катышканга даярбыз. Жеңиштин 75 жылдыгына карата Кыргызстанда мектептердин окуучулары жана университеттердин студенттери арасында аталардын иштерин даңазалагыла онлайн фестивалы башталды. Бул билим берүү жана илим министрлиги тарабынан демилгеленген. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата аталарыбыздын эрдиктерин даңктайбыз деген онлайн фестиваль башталды. Фестивалдын шартына ылайык катышуучулар төмөнкү талаптардын бирин аткарышы керек. Жеңиш, тынчтык, ынтымак, эрдик жөнүндөгү ырларды көркөм окуу. Согуш мезгилиндеги элдин духун көтөргөн обондуу ырларды жандуу музыкалык коштоо же минус фонограммасынын коштоосунда аткаруу. Согуштагы жана тылдагы чоң ата, чоң энелердин эрдигин жана эмгегин чагылдырган чыгармалардан монологдорду, диалогторду аткаруу. Согуш мезгилиндеги мугалимдердин түйшүгүн, мээнетин көрсөтүү. Согуш, жеңиш, тынчтык темасындагы видеороликтерди жана сүрөттөрдү тартуу. Катышуучулар видео материалдарды Facebook, Instagram баракчаларына аталардын эрдиктерин даңктайбыз деген хэштег менен 8 майга чейин жайгаштырышат. Жана уюштуруу тобунун төмөнкү WhatsApp номерлери жана электрондук даректерине жөнөтүшү керек. Кыргыз тилиндеги көркөм окуу жазылган видеолор 0550 47 7407. Орус тилинде 0772 66 28 97. Обондуу ырлардын видеолорун 0772 17 68 31 WhatsApp номерине же Балажан Маймылча mail check-it.ru электрондук дарегине. Согуш, жеңиш, тынчтык темасындагы видеороликтер 0559 17 66 22 WhatsApp номерине же Балажан Маймылча mail check-it.ru электрондук дарегине. Эске салсак, Өлбөс полктун эстафетасы онлайн режимде өтөт. Ар бир окуучу чоң ата менен чоң энесинин сүрөтүн көрсөтүп, алардын эрдиги жөнүндө сүйлөшөт. Белгилей кетсек, интернет-фестиваль 27 апрелде башталып, 10 майга чейин созулат. Алина Бактыбекова, Улукбек Азизбеков, Пирамида.